2 жолу эгиз, 3-чүсүндө 3М төрөлгөн Түмөновдордун үйү өзүнчө бала бакча. Кара Суу районунун Төлөйкөн айылынын жашоочусу Ниязбек Түмөнов жубайы Элмира Сулайманова менен баш кошконуна 9 жыл болду. Бул аралыкта жубайлар 2 жолу эгиз балалуу жана 3 эмдүү болушту. Жубайы менен таанышуу жана эгиздердин мүнөздөрү тууралуу Ниязбек Түмөнов аймактык кабарчыга айтып берди. Эске сала кетсек, бул маалыматты Турмуш басылмасы жазып чыкты. Жубайым экөөбүз туугандардын тоюнда таанышканбыз. 1 ай сүйлөшүп жүрүп, анан мен аны Ош шаарына алып келгем. Буюрса экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 9 жыл болду, деди ал. 2 эгиз кыз жана 3 эмдүү болгон үй бүлөнүн кубанычында чек жок. Азыр экөөбүздүн ортобузда 7 балабыз бар. Биринчи эгиздер Айзат жана Бекзат 8 жашта, экинчи эгиздер Айжан жана Байжан 6 жашта. Ал эми 3М Асан, Үсөн жана Батма 1 жаш 7 айлык болуп калышты. Балдарыбыз биздин бактыбыз. Эгиз балдардын 3Мдин төрөлүшү жараткандын бизге берген белеги деп ойлоймун, деди ал. Түмөновдун үйү өзүнчө бала бакча. Ал эми эгиздери менен 3Мдин ар биринин мүнөзү өздөрүнчө башкача. Чындыгында биздин үй өзгөчө бала бакча. Балдары менен алек болуп жүрүп, күндүн кантип кечкирип кеткенин билбей деле калат экенсиң. Балдар эгиз болгону менен ар биринин мүнөздөрү ар башка. 3Мдер да ар башка мүнөздөрдү көрсөтүшөт. Асан абдан шок болсо, Үсөндүн мүнөзү токтоо. Ал эми Батма кыз болгону үчүнбү баамчыл. Жагдайга, маанайга карап мамиле кылат деп кошумчалады. Учурда Нияз мырза 35 жашта болсо, жубайы Элмира 32 жашта. 9 жыл аралыгында 7 балалуу болгон үй бүлө тууралуу комментарий калтырыңыздар, ой пикирлерди калтырыңыздар. Негизи мындай эгиз төрөлүүлөр Кыргызстан аймагында соңку жылдары көп болуп жатат. Бул албетте көпчүлүктү кубандырбай койбойт.